Seyyidül istiğfardı bilesimi деген. Мындай деп түшүнөйлү. Пайгамбарыбыздан айтылган истихфарлардын түрлөрү көп. Мисалы, астагфируллаха ва атубу илейх. Астагфируллахаллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илейх. Роббигфирли ва туб алейя иннека антат таввабур рахим. Толтура. Бирок ошо истихфарлардын баарынын төрөсү. Seyyidil istiğfar. Mırzası. Kaysı degende ya Resulullah men bilbeyim özünüz aytın. Peygamberimiz aytты мынаны. Her birimiz bunu jaktап alışыбыз керек. Ölgөнгө чейин айтып жүрүшүбүз керек. Эртең менен бир жолу, кечинде бир жолу. Peygamberimiz айткан ким ушул истихфарды эртең менен айтса, жүрөгүнөн бекем ишенип туруп, эгерде ошол күнү ажалы келип dünyadan kayçış bolup ketse beyişke giretti. Эгерде кечинде айтты, якын менен ишенип айтты, таң аткы чакта өлүм келип калса, бейишке кирет. Бир риваятта бейиш важип болот деди. Бейиш ага сөзсүз важип болот дейт. Кийдүүсү бол чечилди дейт аны. Эртең менен айтса, кечинде айтса. Баары бир биз билебиз, түшүнүп эле турабыз. Канча жылдан кийин болсун, же канча жума, канча күндөн кийин болсун, баары келет. Бұл жақта қалбайбыз, бұл анық эле нерсе. Бирок табышмак, тамашасы ушул белгисиз бизге. Качан келип калар? Бир айда келип калабы? Бир жумада, бир жылда келип калабы? 5 жылда, 10 жылда келип калабы? 20-30, жана бир канчадан келеби? Аны эч ким билбейт. А бирок күн сайын айтып эле жүрсөк, ошо келген учур болот баары бир. Бирок ушуга сөзсүз эртең менен айтып, кечинде айтып, кошумча ыйкан, шектенбей айтыш керек. Не кылып айтыш керек? Шектенбей, күмөнсүрөбөй, ишениш керек. Ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муқинан деп айткан. Ким ушуну айтса, эртең менен жана кеч, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман қалаха муқинан биха хина юмси фамата мин лейлатихи дахалал жанна." Ким ушул истихфарды бекем ишенип, кечинде айтса, кийин ошол түнү өтүп кете туруп өлүп калса, дахалал жанна, бейишке кирди ал дейт. ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. Ким ушул сөздү истихфарды айтса, таң атканда, кийин ошол күнү өлүп калса, бейишке кирди дейт. Равахул Бухари ва Тирмизи. Имам Бухари, Тирмизи экөө тең риваят кылган. Берки Тирмизиде кошумча мындай бар экен: "Ваджабат лахул жанна", бейишага важип болду депчи. Ошол истихфарды өзүбүз үйрөнөйлү. Колубуздан келишинче үй бүлөбүздөн баштап башкаларга үйрөтөйлү. Башкалар дагы ушундай улуу пайгамбарыбыздын хадисине амал кылып, ийгиликке жетишсин, бейишке киришсин, түбөлүктүү рахат ала турган, Аллахтын ыраазычылыгы жааган, райымы жааган жерден орун алышсын. Дүйнөгө ким келип ким кеткен эмес, ким келип ким кетпей эле турат. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bitti. Mana uşu seyyidil istiğfar uşul. İstiğfarlarının mırzası uşul. Manisi öte tereң. Бұл жерде бардық нерсени өзүнө камтып алган бол. Которуп берейин. Аллахумма анта rabbi. O Allah'ım, sen menin Rabbimsin. Sen menin жаратуучумсуң. Кажетимди бүтүрүүчүсүң. Bir тамчыдан sen мага көз бердиң. Bir тамчыдан sen мага кулак бердиң. Bir тамчыдан sen мага сөөктөрдү, тиштерди, тилди, канды, тарамышты, нервтерди, сого турган жүрөктү, айланган кандын баарын sen бердиң. Бардык кабыргаларды sen тизип койдуң. Чачтарды sen чыгардың, тырмактарды sen бердиң. Болсо bir тамчы сүйлең. Аллахумма анта rabbi. Биринчи сөзү мына.
Ya Allah'ım sen menin Rabbimsin. La ilahe illa ente halaktani. Senden başka sığınganга layıktуу zat yok. Sen meni jarattың деп атат. Wa ana abduk, men senin kulunmun деп. Men nafsinin, şeytanın kulu emesmin. Dünyanın kulu emesmin, men senin kulunmun. Wa ana abduk. Men senin kulunmun. Wa ana ala ahdik ve vaadik mastata'tu. Jana men küçümdün жетишинче vadamdın üstünden turganга hareket kılam. Kандай vada bergenmen? Allah'ın dininde yaşayayım degen vada. Жақшы işlerdi kılıp, жаман işlerdi taşlayayım. Haram işlerden saktanam. Allah'ın farzlarını atkaram, haramlarına saktanam. Uşunu gelişimdi küçümdün жетишинче, kolumdan gelişince uşunun üstüne aşam. Ne de otat? Ve ana ala ahdik